Кыргызстандын базарларында патент менен иштөө системасы 2024-жылдын 1-июлуна чейин жылдырылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Дордой базарына барып, соодагерлер менен жолуккан учурда билдирди. Ал ошондой эле салыкчыларды, өкмөт мүчөлөрүн жана соодагерлердин делегаттарын топтоп, дагы бир ирет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен бир чечимге келишерин кошумчалады. 2024-жылдын 1-январынан тарта патент менен иштөө системасы киргизилмек. Буга байланыштуу соңку күндөрү бир катар ири базарларда митингдер өтүүдө. 2 жылдын ичинде, мына 2 жылдын, акыркы 2 жылдын ичинде канча деген 300 эсеге чейин көтөрдүк эмгек акыларды. Пенсия пособияларды 2 эсеге көтөрдүк мисалы. Анан мындан да көтөрөлү деп атабыз деп. Ошон үчүн силер жардам беришиңер керек. Эми мындай акыркы сөз, эми көп сүйлөбөйлү. Июлдун 1-ине чейин кандай болсо ошондой иштеп турсун. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн Түркмөнстандын Кыргызстандагы элчиси Нури Голиевди кабыл алды. Эки өлкө ортосундагы мамилелердин абалы жана келечеги соода-экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда кызматташууну кеңейтүү багытында көрүлүп жаткан кадамдар тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы бүгүнкү күндө Кыргыз-Түркмөн алакасы стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине чыкканын белгиледи. Нарында соодагерлерге контролдук кассалык машиналарды колдонуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Нарын шаарынын мэри Канболот Тутуев салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте борбордук базардагы соодагерлер менен жолугушту. Шаар башчысы соодагерлерди ККМга өткөрүү учурдагы санариптештирүүнүн алкагында гана ишке ашып жатканын белгилеп, ККМ аппаратын колдонуу менен ишкердик кылууга чакырып, соодагерлер аталган жабдуу менен акысыз камсыздалаарын белгилеген. Ысык көлдө Кремтөбөл Камчы Көлбаевка тиешелүү делген 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу КМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, бир жаран 2022-жылы этномаданиятты, асыл тукум жылкы чарбасынын ат спортунун индустриясын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасы менен келишим түзүп, тоют өстүрүп, мал чарбачылыгы менен алектенүү үчүн 115 гектар айдоо жерин ижарага алган. Ал жаран ижарага алган жеринде Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн малын багып, ага тоют өстүрүп келген. Муну менен ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө материалдык колдоо көрсөтүп жүргөн. Буга байланыштуу ага кылмыш иш козголуп, жер мамлекетке кайтарылды. Сойкуканаларды калкалаган милиция кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун аймагында бир нече жылдан бери мыйзамсыз иштеп келген сойкуканалар аныкталган. Ал жерде ички иштер органдарынын айрым кызматкерлеринин колдоосу астында интимдик кызмат көрсөтүлүп келген. Алар Ички иштер министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги жана Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын айылдык милиция бөлүмүнүн жетекчилеринин бири милициянын майору биргеликте туруктуу кылмыш схемасын уюштуруп, ал үчүн ай сайын акчалай сыйак алып турушкан. Учурда облустун аймагында сойкуканаларды колдоо боюнча башка укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин катышуусу такталууда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды алдыдагы сууктан улам Казакстан аркылуу саякатка чыкпоону эскертти. Үстүбүздөгү жылдын 5-декабрынан тартып Казакстандын бардык аймагында туман жана катуу шамал менен коштолгон кескен суук күтүлүп жатканына байланыштуу Россиядан Казакстандын аймагы аркылуу транзит менен жерде жүрүүчү транспорт менен кайтып келүүнү пландап жаткан Кыргызстандын жарандарына убактылуу жолго чыгуудан баш тартууну сунуштайбыз деп айтылат маалыматта. Министрлик жарандарга сапарларын Казакстандын аймагында жакынкы күндө күтүлүп жаткан аба ырайынын шарттарын эске алуу менен пландаштырууну сунуштайт.